Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында ким билет интеллектуалдык акыл таймашы өз таймашын улантат. Сиздер менен мен Урмат Карачев. Бүгүн дагы биздин студияда өзгөчө конокторубуз келген. Бүгүн дагы сиздер менен бир кызыктуу таймаш өткөрөбүз деп турабыз. Элибиздин белгилүү ырчылары, аткаруучулары Замир Арыкбаев жана Акбар Сүйүнбаев. Саламатсыздар, кандайсыздар? Кандай жүрөсүздөр? Жакшы жүрөсүздөр? Жаңы жыл жакшы тосуп алдыңарбы? Кандай тосуп алдыңар? Жакшы, Кудай буйрса, эл катары тоздук. Эл катары жакшы тилектерди тилеп дегендей. Кудай буйрса, баары жакшы, 5. Биз деле ошо качан 2021-жыл болот деп аябай күттүк. 2020-жыл жакшы эле сыгылдык окшойт. Мусун ачылалы деп кирип келдик буюрса. Буюрса 2020 баарыбызга аябай мындай оор жылдардан болду. Негизи эле болгон дүйнө жүзүндө. Бул жыл жакшы жылдардан болсун деген биз дагы тилектебиз. Анан азыр оюнду баштаардын алдында биздин ушу бардык оюндун катышуучуларына бериле турган суроолорубуз бар. Биздин оюндун катышуучулары, мисалы үчүн Замир мырза, сиздин окууну мектепти бүткөнүңүзгө канча болду? Анан мектепте кандай окугансыз? Кайсы сабакты жакшы окугансыз? Мен мектепти бүткөнүмө 22-23 жыл болду да. 20 жылдыктан өтүп кеттик. 20 жылдан өтүп кеттик. Анан негизи бир 4-чү, 5-чи, 6-чы класска чейин жакшы окудум. Андан кийин баягы чоңойгон сайын эмнегедир башка нерсеге алаксып дегендей баягы сабактан алсырап, анан баягы эмең жоголо баштайт экен. Анан кийин аракет кылып бир 10-11 классты жакшы окуганга аракет кылдык, бирок ошондой болсо дагы кичине баягы мурда баягы 7-чи, 8-чи, 9-чу класстагы материалдарды жакшы окубагандыгына байланыштуу кичине мындай фундамент бираз жетишпей калат экен да. Анан кийин университетке тапшыргандан кийин кайра башынан баштап кайра мындай жакшы окуганга аракет кылдык. Бирок университетти жакшы окудуңуз? Университетти жакшы окудук. Мектепте жүргөндө, окуп жүргөндө дневникте экилер бар беле, жок? Болуп калат, эми калпайт. Болуп калчу. 3 деле, 5 деле алган күндөрүбүз болчу, бирок эң эле сүрөт салгандан 5 алып жүрдү. Физкультурадан. Значит, Замир байке физкультура менен сүрөттү жакшы окуган. Черчениядан. Черчения, сүрөттөн суроолор келип калса такалбай жооп бересиз. Эми аракет кылабыз, унутуп эле калбасак. Жакшы. Акбар мырза, сиздин окууну бүткөнүңүзгө канча болду? Буюрса 20 жыл болот, 1-2 жылдан кийин. 1-2 жылдан кийин. 1-2 жылдан кийин. Анан 17 жыл болду окшойт. Жакшы окугам деп айта албайм. Бирок орто окугам. Арты болгон жокмун. Мугалимдерден уруш уккан жокмун. Акбар старательный деп аракет кылат деп анан ошолдой мактоолор хотя средний окуганга мындай мүмкүнчүлүк түзчү да. Кайсы сабакты жакшы окучу эле? Хотя бы бүт эле сабактарды орто окутушмун. Негизи эң жакшы көргөн сабактарым чындыгында кыргыз адабияты болгон. Улуу залкарлардын өмүр таржымалынын тарыхын билүү мен үчүн өтө кызык болчу. Орус адабияты ошол эле убакта. Анан кыргыз тили, музыка сөз түрдө, физкультура сөз түрдө дегенде 5 дегенде. Физкультурадан 5 плюс менен, 5 эң алдында турчумун.
биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Эгерде эки тарап тең суроонун жообун таппай калган болсо, бизде багыт көрсөтүү деген бөлүмү бар. Мисалы үчүн багыт көрсөтүү бөлүмү болсо, агай деп коесуңар. Агай деп кол көтөрсөңөр, мен багыт көрсөтүп турам. Болбосо подсказка айтып турам. Балды. Анда даяр болсок, баштайбыз, Биринчи сурообуз мындай экен. Мадагаскар эмненин аты? Бас айтып коелу. Бул жерде бул биринчи раунд аябай тездикти, ылдамдыкты талап калат. Көрөлү. Менче жердин аты го дейм. Жердин аты, жердин ичинен Жар. Остров. Кнопканы басып жооп беребиз, кнопканы. Бияк жооп берет, колду коштоп атасыз. Жок, бул деген таймашта, ошон үчүн мындай бат-баттан басып туруп жооп берсеңиз болот. Акбар мырза. Зайыр байкеге одара беребиз. Жок, мен жер деп билем да ошо. Бул жердин ичинен Аралча, Остров. Ошон үчүн остров арал, Ошон үчүн Акбар мырзага биринчи упайды бердик. Рахмат. Биринчи упайды бердик. Сизди куттуктайбыз. Бул жерде мындай улуу кичүү деген жок, Давай, сен бас, сен алып кет деген болбойт. Ошон үчүн колдон келишинче аракет кылабыз, колдон келишинче аракет кылабыз. Запкысын өзүп калышсын. Утканга аракет кылабыз. Албетте жеңүүчүбүзгө белегибиз бар. Экинчи сурообуз мындай экен. Футбол боюнча 2008-жылдын мыкты оюнчусу ким болгон? 2008-жылы. 2008-жылы. 2008-жылы футбол боюнча дүйнөдө. Футбол да мен. Шундай жагым бар. Мен айтып көрөм анда. Пеле деп коет. Пеле. Жок, 2008-жылы. Пеле 20-жылы. Роналдо эмеспи? Роналдо. Замир байкебизге дагы 2 упай Ошондо эле бердик. бар беле Роналдо, 2008-жылы деп атам. Кийинки сурообуз. Бурана кайсыл жерде жайгашкан? Токмокто. Бурана Токмокто жайгашкан. Сары Өзөнчү. Мырзага дагы 2 упай бердик. Кийинки суроо, абанын температурасын ченеген аспап. Термометр деп айткан жоксуз. Термометр. Андан кийинки сурообуз, 5-чи суроого келип калдык. Манастын небереси. Сейтек. Манастын небереси Сейтек. Сизде дагы 2 упай бар. 6-чы сурообуз болсо мындай экен. Адамда канча акыл тиш бар? 26. 4. 4 акыл тиш бар. Акбар мырзага дагы 2 упай бердик. Суу кандай жыттанат? Сууда жыт жок. Сууда жыт жок. Сизде дагы 2 упай бар. Кийинки сурообуз. Адам көзүн ачып эмне кыла албайт? Уктай албайт. Уктай албайт. Дагы. Адам көзүн ачып эмне кыла албайт? Сууда сүзө албайт да. Жок, сууда сүзөт да. Көзүн ачып сууда сүзөт. Сүзөт да. Адам көзүн ачып чүчкүрө албайт экен. Адам көзүн ачып чүчкүрө албайт экен. Кийинки суроосу мындай экен. Дүйнө жүзү боюнча эң чоң жаңгак токой? Арсланбап. Арсланбап. Сизде дагы 2 упай бар. 10-чу суроого келип калдык. Кыргызстанда эң биринчи ачылган кинотеатр? Манас. Жок, Манас эмес. Алатоо болуш. Октябрь болуш керек даже. Октябрь дагы эмес экен. Россия эмес. Россия кинотеатры. Акбар мырзага дагы 2 упай бердик. Кийинки суроо. Эң жеңил газ дейт. Жеңил газ. Эмне деп аталат? Пропан. Пропан. Бутан. Бутан. Орангутан, шимпанзе.
Эң жеңил газ суутек деп аталат экен. Кийинки сурообуз, бул суроого Акбар мырза тезирээк жооп берет деген ойдомун. 12-чи суроого келип калдык. Жеңи жоктун өз аты. Эме да. Өтө. Өтө. Өтө Көкөй уулу. Көкөй уулу өтө. Акбар мырзада дагы 2 упай бар. 13-чү сурообуз болсо мындай дейт. Карандай калдык го. Чебурашка Генага жолукканга чейин кайда жашаган? Же болбосо кайсы жерде жашаган? Токойдо да. Жок, Токойдо эмес экен. Чебурашка өз болгон эмес го дейм ага. Жок, жана мультфильмдеги Чебурашка Генага жолукканга чейин кайсы жерде жашаган? Зоопаркта. Зоопаркта эмес, ал телефон будкасында жашаган экен. Телефон будкасында. Акыркы 2 сурообуз калды. Мындай дейт. Географиялык карталардын жыйнагы. Географиялык карталардын жыйнагы эмне деп аталат? Глобус эмеспи? Глобус эмес. Карталардын географиялык карталардын жыйнагы. Башкаттан калса, эме? Атлас беле? Атлас болчу. Замир байкебизге дагы 2 упай бердик. Анда эң акыркы суроо, Зилзаланы ким жазган? Зилзала чыгармасын ким жазган? Эме? Калыгыл жок. Калыгыл эмес. Куйручук. Борончу дейбиз. Таңырая. Зилзаланы молдо кылыш жазды. Молдо кылыш жазган. Билсиңер, просто билбей калдык. Просто эстей албай калдык. Памяттен өчүп турду. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен биринчи биздин раунд соңуна келип жетти. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Биринчи суроо мындай экен. Кытай акча купюрасы эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эмеси менен? Өңү менен. Өңү менен. Бас коюш керек. Бас коюш керек. Мен ойлойм, Кытай юань да. Көп жылдык тарыхы менен болуш керек. Тарыхы менен. Мен сиздерден суранып аткан колдон келишинче мындай күлкүлүү кылып, өзүңөрдүн фантазияңарды кошуп жооп бере берсеңер болот. Бул өзү күлкүлүү жооп бере тургандай нерсе эмес, акча деген бул серьезный болбойт. Ошон үчүн серьезно эле жооп берели бул сурообузга. Тарыхы менен, сапаты менен деп билебиз да негизи. Баалуулугу менен. Баалуулугу менен. Дагы бизге мындай күлкүлүү жооп керек болуп атат да. Күлүп койсун. Замир байке жакшылап бир жооп берип коңуз, күлөлү. Бакан этин дейт коңуз. Бакан этин. Өңү бакан этин дейт. Алардын эмелери, акчалардын эмелери. Өңү бакан этин ошон үчүн. Алардын 5000 сому башкача экен. Юань өңү. Дракондукундай 1000 сому да башкача. Баканыкындай экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин Замир байкебиздин жообуна студиядалар кичине күлгөн үчүн Замир байке кичине бул оюн кызыктуураак болуш үчүн 3 упай берели деп чечтик. Ошон үчүн экинчи раунддагы 3 упайды Замир байке сиз утуп кеттиңиз. Рахмат. Негизги туура жооп мындай экен. Ошо сурап коелу. Негизги туура жооп мындай экен. Кытай акча купюрасы эмнеси менен өзгөчөлөнөт десек, алардын купюрасында жөнөкөй жашоочу адамдардын сүрөттөрү чыгарылган, ошонусу менен өзгөчөлөнөт экен. Бизде мисалы үчүн белгилүү атактуу инсандарды коюшат да, аларда болсо жөнөкөй жашоочулардын сүрөттөрүн коюшат экен. Кийинки факт мындай дейт. Маймылдар эмнени жактырышпайт?
Маймылдар эмнени жактырышпайт? Туура жоопко 2 упай беребиз. Күлкүлүү жоопко 3 упай беребиз. Маймылдар эме да. Калжалактаган кишини жактырбайт. Конкурент болуп атат депчи. Мындай калжалактагандарды Калжалактагандай. Тамаша көйлүү адамдарды да көп сүйбөйт болуш керек деп ойлодум да. Кажып отуруп эмне жакпайт маймылдарга? Акбар мырза, сизден дагы бир жооп күтөбүз. Болбосо бул упайды дагы биз Замир байкеге бергенге. Замир байкеге бериш керек го. Себеп маймылдарга азыр данное время Замир байкеден башка эч ким жакпай турат. Калжалактаган деп мени издеваться жасап атышты. Ошондой. Маймылдарга Замир байкеден башка эч ким жакпайт деген үчүн жоопту сизге бердик, Акбар мырза. Жакшы. Анда мүмкүн болду. сизде дагы 3 упай бар. Рахмат. Негизги туура жообу мындай экен. Маймылдар эмнени жактырышпайт дегенде, маймылдар жаан жаганды жактырышпайт экен. Жаан жаганды маймылдар негизи эле сүйбөйт экен. Кийинки суроо мындай экен. 90% айымдар супермаркетке киргенде эмне кылышат? Акбар жакшы билет болуш керек. Күзгө каранышат. Күзгө каранышат. Анан кийим карашат. Кийим карашат. Айланып жүрө беришет да, анан эч нерсе албай чыгып кетишет. Айланып жүрө беришет, албай кетип калышат Замир байке. Качан черный пятница болорун билип коет. Мындай эметип аңдып көрбөптүрмүн да. Байкоо жүргүзүп көрбөптүрбүз, Акбардай болду. Бул суроонун жообу менде кала берсин. 90% айымдар супермаркетке киргенде сразу оң жагына бурулуп кетишет экен. Дароо эле оң жагына бурулуп кетишет экен. 90%? 90% ошондой кылышат экен. Эмкиде солго тартып кетпесин. Анда бул упай болсо бизде калды. Кийинки факт төмөндөгүчө экен. 45% адам сүйгөн адамын көргөндө кандай реакция жүрөт? Канча процент алы? 45. 50 дагы эмес. 50 дагы эмес, 45 экен. 45% адам сүйгөн адам көргөндө кандай реакция болот? Кандай реакция болот? Толкунданат да, толкунданат. Уялат, тартынат. Анан ошол учурда эмне болот? Өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Өзүн жоготуп коет. Өзүн жоготкондо кандай кадамдар көрөт? Кемчиликтерди жасап коюшу мүмкүн, же болбосо мындай туура эмес кадамдарды жасап алышы мүмкүн. Толкундоонун негизиндечи баягы. Толкундоонун негизинде туура эмес кыймылдарды аткарылышы мүмкүн. Дагы эме мындай сүйлөй албай калышы мүмкүн. Сүйлөй албай калышы мүмкүн, жакындадыңыз. Анан кекештенип калышы. Кекештенип калышы мүмкүн, көз менен байланыштуу. Көзүн алып качып калат да. Көзүн алып качып калат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо бул жоопту болсо Замир байкебизге узаталы дедик. Негизи туура жоопко кичине жакындады. Негизи 45% адам сүйгөн адам көргөндө көзүнүн карайы чоңоюп кетет экен. Көзүнүн карайы чоңоюп кетет экен. Ошон үчүн Замир байкебизге, Замир мырзага 2 упай бердик. Жакшы. Анда эң акыркы суроо. Чарльз Асборн деген киши жашаптыр. Чарльз Асборн аттуу адам 60 жыл бою токтобой эмне кылган деген факт экен. 69 жыл бою. Эме токтобой 69 жыл жашаппы? 69 жыл бою бир нерсе аткарган экен. Жок, төрөлгөндөн баштаппы? Төрөлгөндөн баштап. Бирок жакшы деле ошол, Анда эме кылган, дем алган? Дем алган? Жүрөгү соккон, ойлонгон. Ойлонгон. Тамактанган дегендей.
Жашаган да бир сөз менен жашаган. Сизде жооп барбы? Ошо жашаган үчүн 69 жыл тарыхта калып туруп саар болду. Фамилиясы оор экен го, аты баарысы эле жашап атпайлык, баарысы дем алып атасыз, баарысы. Токтобой ошо нерсени кылган Токтобой ушул нерсени аткарган экен да, ушул нерсени кылган. Саякаттаганбы? Саякаттаган. Элдерге жардам бергенби? Бул илимдин үстүндө жүргөн. Илим үстүндө жүргөн. Бул Китеп окуган. Рефлекс менен байланыштуу. Рефлекс. Лунатик болгонбу? Лунатик болгон. Токтобой сөгүнгөндө кол. Токтобой. 69 жыл бою Токтобой сөгүнгөндө. Ошон үчүн эсте калган, ошо тарыхта калган. Замир байкеге дагы 3 упай бердик. Негизги туура жообу мындай экен. Чарльз Осборн деген аз бурун аттуу адам 69 жыл бою токтобой ыктыткан экен. Ыктыткан үчүн ал ушундай Дем алганга жакындап кетти Сиз сөгүнгөн деген жообуңузга биздин студияга коноктор күлүп берген үчүн сизге дагы 3 упай бердик. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. 3-чү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Биринчи анда Акбар мырзадан баштайбыз. Даярсыз? 1 мүнөттө канча көп сөз окуйт, урматтуу көрүүчүлөр, анда баарыбыз күбө бололу. Даяр болсок, 1, 2, 3 баштадык. Курман комуз чоң кайрык, сол кайрык, терс кайрык, курман кайрык күйлөрүн саймедерете чертчү экен. Көй кашка комузчу бул күйлөрдү түгөл чертпейт деген кеп кулагына куйлуп, ошо курман атадай чоң комузчу болсом, деп самаган секелек бурулча бир күнү көргөн түшүн атасына айтты. Ата, түндө түшүмдө аксакал кары 2 кулагыма алтын сырга салды, ал сырга комуз көркүмдөй экен, тагылган кылдары бар, кол тийгиздим. Күйү чыкты кадимкидей. Кызы комузга кунт койгонун байкап жүргөн атасы, кызым чоң комуз болот экенсиң. Силегиңе жет деп бата берди. Ошол күндөн баштап секелек бурулча комузду колунан түшүрбөй күй үйрөндү. Дегенде элпек кайрык жеңил күйлөр чертмекке колу машыккан сайын бурулча анын көңүлү чалкыды. Анын атасы черткен курман кайрыктарды айныбай чертти. Өмүрдү тагдырды кадимкидей көз алдыга келтирген күйлөр, саймедерете күңгүрөт мерезин сезимин ойготкон күйлөр, кыз комузчу бурулчанын күйлөрү деген аңыз акыркы айларга угулду. Бүттүбү? Жагылмач айткандай го. Ошо кыз комузчу менен чертсем, байка комуз, алыс курман кайрыктарга эмес, күлүк менен жарыша, чечен менен айтышат, чершебиз дешип самап келишкен комузчулар бурулчадан жеңилип кайтышты. Жылдар өзү чоң комузчу. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи кезек болсо Замир мырзада, Замир агабызда. Даярсыз да, 1 мүнөт убакыт берилет, анда даяр болсок 1, 2, 3 баштадык. Курман комуз чоң кайрык, сол кайрык, терс кайрык, курман кайрык күлөрүн саймеринен чертүү экен. Көй кашка комузчу бул күйлөрдү түгөл чертпейт деген кеп кулагына куюлуп, ошо курман атадай чоң комузчу болсом, деп самаган секелек бурулча бир күнү көргөн түшүн атасына айтты. Ата, түндө түшүмдө аксакал карыя 2 кулагыма алтын сырга салды. Ал сырга комуз көркүндө экен. Тагылган кылдары бар. Кол тийгизимди күй чыкты кадимкидей. Кызы комузга кунт койгон байкап жүргөн атасы, кызым чоң комузчу болот экенсиң, тилегиңе жет деп бата берди. Ошол күндөн баштап секелек бурулча комузду колунан түшүрбөй күй үйрөндү. Адегенде элпек кайрык жеңил күйлөрдү.
Урматтуу көрүүчүлөр, 3-чү раунддун жыйынтыгы менен 1 мүнөттө ким канча сөз окуй алат десек, Замир байкебиз, Замир агабыз болсо 1 мүнөттө 97 сөз окуп кеткен. Ал эми Акбар мырза азырынча рекорд коюп атат. 167 сөз менен 3-чү раунд тутуп кетти. Сизде 5 бай бар. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Даяр болсок, канда баштадык. Так. Чеченде 8. Жетчерде 8. 56. 56. Замир байкебизге 2 упай бердик. Замир байке үчүн басып. Кнопканы басып жооп беребиз, Кийинкиси 49. Evet. 45. Кнопканы басып жооп бериш керек. Ошон үчүн 2 упай Акбар мырзага кетип калды. Кийинкиси 12. 12. Сизде да 2 упай бар. 48. 48. 8 жеринде 8. 68. 68. 64. 64. 8 жерде 8, 64. Замир байкебизде дагы 2 упай бар. Кийинкиси 24. 24. Андан кийинкиси 21. 21. 30. Нейле бастырбойм экен? 40. Жадыбалды аябай жакшы окуптур. Кийинкиси 63. 7 жерде 9, 63. Эң акыркысы 18. 18. Кол чабыңыз. Математиканы деле айтсаңыз болмок экен. Ошо менен биздин оюнубуз соңуна келип жетти. Сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп. Анан биздин долбоор жөнүндө оюңар, эмнени эстедиңер, эмнеси жакты, эмнеси жакпай калды, кандай экен? Ошо бала кезде аябай эске салат экен, окуучулук күндөрдү эске салат экен. Анан баардыгы жакты. Жаккан жагы дагы бул негизи ошо бала кезде ким кандай деңгээлде окуган, кайсы сабакты кандай бир өздөштүргөнүн бу жактан силер ушул передача аркылуу силер ачыктап берет экенсиңер да. Ким кандай кайсы сабакка кызыккан, ошол боюнча. Анан көрүнүп калды өзү эле. Ким ой жүгүртүүсү кандай, кругозору кандай дегендей. Ошол боюнча элге отчет берет экенсиңер. Жакшы. Акбар мырза, сиздин оюң. Мен буга чейин да ошо 1-2 передачаны көргөм. Анан чакырбаса экен деп ойлогом. Анан бирок чакырып калдыңар. Бирок ойлогом да чакырганда ушу мугалимди эже кылып алмаштырып койсо жакшы болмок. Ага эмес эже кылып. Ага эмес эже болсо баягы кызыгып, баягы Эркелеп, ты такой стремительный деп койсо, жооп бергим келип отурат элек анан. Ушундай болуп калды. Жакшы, өзгөчө. Эми азыр дистанционный балдарыбыз дистанционный окуп атышат. Мен ойлойм ошо окуучу балдарга да кызык болот. Биз деле ошол таблица, ошол эле азыркы сиз берген суроолордун баардыгын азыркы убакта өтүп атабыз балдарыбызга. Анан жеңилдик болот ошо балдарыбызга деп ойлойм. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик. Буюрса ошо биздин таймашка катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анан мен бүгүнкү оюндун жыйынтыгын чыгарып коеюн деп атам. Бүгүнкү оюнубуздун жыйынтыгы боюнча албетте таблица жадыбалды Замир байкебиз токтотпой айткан үчүн бир топ астыга озуп кетти. Акбар мырзада 22 упай бар. Ал эми 34 упай менен Замир байке сиз бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү болдуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин жеңүүчүбүзгө башкы демөөрчүбүздүн атынан мындай белегибиз бар эле.
Замир байке, сизге болсо Сеннамет медициналык борборунун атынан ушундай белек тапшырабыз. Мунун ичинде болсо мен иштешин жакшырта турган адамдын организмин тазалай турган витаминдер бар. Мына ушул белекти сизге биздин башкы демөөрчүсүнүн атынан кабыл алып коебуз. Рахмат. Жакшы. Муну ичсеңиз мээңиз тагыштап кетет бек. Жакын болду. Муну Сөйктү биздин сага бербейм, мында шапырап. Жок. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Бул ким билет интеллектуалдык акыл таймашы. Анын алып баруучусу мен Урмат Карачев. Сиздер менен коштошпойбуз. Эмки көрүшкөнчө, эмки жумадан амандашканча сак саламатта болуңуздар. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сеннамет медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сеннамет медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.